Датка кемин жогорку чыңалуудагы көмөкчү электр чордонунун курулушу акыркы 20 жылдагы эң ири долбоорлордун бири. Аны ишке ашыруу үчүн Кытайдын банкынан $390 миллион жеңилдетилген насыя алынган. Узундугу 405 чакырым, кубаттуулугу 500 киловатт саатты түзөт. Датка кемин линиясы Кыргызстандын Борбор Азиядагы энергетикалык айлампага көз карандысыздыгын камсыздайт. Демек мындан кийин Кыргызстан, коңшу Казакстан жана Өзбекстанга болгон көз карандылыктан бошойт. Бирок Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугуна коркунуч чиновниктердин өздөрүнөн чыгып жатканына эмне дейбиз. Өлкө президенти эң ири энергетикалык долбоорго өзү күч жумшап, инвесторлорду таап курулуш аяктоо алдында турса, бул аракеттерди чийип салып, ага карата коркунуч пайда болгонун мамлекет башчысы да билбесе керектир. Анткени кемин көмөк чордонунан 1 километр жакын жерде азыр ири цемент заводунун курулушу башталган. Маалыматтарга караганда, ири көмөк чордонду куруп жаткан компаниянын өкүлдөрү баш болгон бир катар мекеме адистери бул курулушка терс пикирлерин билдиришкен. Бирок ага карабастан цемент заводун куруу кызуу жүрүүдө. Ал эми ошол эле учурда бул маселе боюнча бийликтин коридорлорунда билинбеген интригалар менен алдыга сүрөөлөр болуп жатканы айтылууда. Ананда эң кызыгы, бул маселе боюнча бир нече жыйын өткөргөн биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Сартбашевдин Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгына чоң зыян алып келе турган курулушка кайдыгердигине эмне десек болот? Эгер андай болбосо, неге көрмөксөн болот? Биздин каналы Сартбашевдин бул багытта пикирин берүүгө даяр. Бирок өкмөттөгү бул адамга жетүү кыйын. Ал эми цемент заводу боюнча жеринен маалымат алууга барсак, жакын жолотпой жанталашып куушууда. Андыктан бул да бүдөмүк ойлорго түртпөй койбойт. Ошентип өлкө башчысы баш болуп, көп аракет менен элге кызмат кылууга даяр турган ири электр тармактары бир нече жылдардан кийин иштебей калуу коркунучунда турат. Анткени өндүрүмдүүлүгү 1,2 миллион тонна цемент завод иштей баштаса, жыл сайын аба катмарына 598 тонна зыяндуу заттар чыгат. Ал эми алар жогорку кубаттуулуктагы ток өткөргүчтөр менен көмөк чордондун конструкциясынын изоляциясын бузуп, кымбат баадагы электр чордонунун иштешин үзгүлтүккө учуратарын энергетикалык эксперт Расул Умбеталиев да билдирди. Ошону менен катары жакын жайгашкан туристтик сезондо оокатын кылып жаткан калкта аба булгочу ишкананын ачылышына каршы, бирок аларды угаар адам жок. Карапайым элдин колунан эмне келет? Эчтеке биз чече албайбыз, эптеп оокат кылып балдарыбызды багып атабыз. Аны эле үстүндөгүлөр алдырып койдурбаш керек болчу да. Биз эми кантип көчөбүз бул жерден, канчалаган адамдар оокат кылып атса, биз кайра барабыз? Антейин деген менен бул курулушта кызыкчылыгы бар адамдын ири цемент заводун көмөк чордонго жакын курганы да түшүнүктүү. Анткени алыс эмес жерден ашыгы менен электр кубаттуулугун камсыз кыла алат. Ананда чоң жол менен темир жолго жакын. Ошентип бул да миллиондорду үнөмдөгө жол ачат эмеспи? Бирок бир уч адамдын кызыкчылыгынын негизинде мамлекет акылга сыйбаган ири чыгымга учурап, бүтүндөй өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу коркунучта калып жаткан жокпу? Андыктан мындай ири курулуштарга уруксаат берип, көз жазымында калбайт деген өкмөттөгү экинчи адам Тайырбек Сартбашевден ачык жоопту күтүп, бул теманы дагы улай турганыбызды айта кетели. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.